Биз ушу майыптуу бар балдардын ата энелери 1995 жылы 2 декабрда ассоциация родителей детей инвалидовду түзгөнбүз да. Ал эми Минюстан 1996 жылы өттү. Бул Кыргызстандагы майыптуу бар балдардын ата энелеринин эң биринчи карлыгачы түзүлгөн уюм болгондо, бул Бишкек шаарында эле эмес, баардык Кыргызстандын 7 аймагынан ата энелер бизге кат жазып кайрылып турушчу. Биринчи маселе болсо ушу майыптуу бар балдарды баягы мектепке берүү, окутуу. Ал эми ата энелердин көйгөйү болсо ушу майыптуу бар балдар менен өмүр бою үйдө отуруп калган бир мүчөсү, атасы, энеси, алар болсо баягы карыганда ден жоготуп, карыганда пенсия ала албай, социалдык пенсия алып калганда эң аз. Ушуну кандай кылып көтөрөсүз, сиз эле көтөрө аласыз деп бул ишти ата энелер берди да. Советтер Союзунда болсо, мисалы биз 30 рубль майыптуу бар балдарга пособие алчубуз. Анын 50% 15 рубль майыптуу бар балдар үчүн, баккандыгыбыз үчүн төлөнчү да. Ошентип 45 рубль акча алчубуз. Советтер Союзу кулагандан кийин, баягы жоюлгандан кийинчи бүт эсенге ушу майыптуу бар балдардын ата энелеринин дагы айлык акысын кармап калышты. Бир эле Кыргызстан акча жоктугуна байланыштуу баягы пособие кошумча айлык акыны калтырбай калды да. Эмнеге дегенде, баягы кошумча айлык акы 15 рубль болсо дагычы, ал стажга кетчү. Баланын 16 жашка чейинки стаж болуп эсептелчү да, ошо боюнча пенсияга чыга алмак да. Ал эми ушу баягы Советтер Союзу кулагандан кийин аябай кыйынчылык болду да. Булар социалдык пособие, жашоо, жумуш жок болгондон кийинчи, анан кийин биз арди көп кайрылуулар жасадык, жолугушууларды жашадык. Бизди мындайда бир да министр уккан жок да. Анткени 2012 жылы гана Ырысыкулова Айгүл Маратбековна министр болуп келгенде, анын замы болсо Дербишева болчу. Дербишева багы анда жогорку кеңештин депутаты болгондо, биз ал киши менен көп жолугушуп, ушул маселени аябай көтөргөндө бизди аябай колдочу да. Анан кийин багы министрдин орун басары болуп келгенде дагы бул маселени чындыгында эле Ырысыкулова экөө аябай колдоп, анан кийин ушу майыптуу бар балдардын алар айтчу да, биринчи мурункудай эле Советтер Союзундагыдай эле силерге анда пособияңарга кошуп 50% берсек аябай биз Кыргызстан үчүн жеңил болот деди. Жок, биз айлык акы, анткени булар пенсияга чыга албай жатат, буларга дагы татыктуу пенсия керек десекчи. Анан кийин да каржы министрлигинен Мария Мулушбековнаны чакырышты. Мария Мулушбековна мисалы да бир 2000 пенсия болсо 10 жылда ошондо болгондо 1000 бирдеме сомго чыгат экен да. Аделе эч кандай чечпейт экен, анан кандай кылсак депчи. Анан кийин положение иштелип чыкты. Положение кабыл алынып, бирок багы Атамбаевдин учурунда болот деп атты, анан болбой калды да. Биз ушул анан кийин эмне десек, 2011 жылга чейин биз майыптуу бар балдардын ассоциациясы аябай өзүбүз жалгыз күрөшүп, ушунчалык кыйналгандыктан, анан кийин 11 мартта 2011 жылы улуттук тармак жаңырыкты түздүк. Бунда бүт 7 өрөөндөн биринчи 6 уюм менен баштаганбыз. Бүгүнкү күндө 40ка жакын уюмубуз бар. Анан ушулар да колдоп чыгышты да. Анан кийин акцияларды биринчи Бишкек шаарында уюштурдук. Анан тышкары жылга ушу 2020 жылга чейин жылга 2 жолудан акция деген программа түшүү деген, ушу балдар мектепке барыш керек, ата энелер айлык акы алыш керек деген маселелерди көтөрүп, анан кийин кайрадан положение иштелип чыкты. Кайрадан дагы мурунку положениеден да башка положение иштелип чыкты. Анан кийин мындай деп таптык да. Бул ата энелерге айлык акы эмес, муну ассистент болуш керек депчи. Анткени балдарды
баягы үйүндө жөн эле кармабай, бул эме специалист катары кабыл алынды да. Ата энеси бул как эме медикте болуш керек, эме мугалимде болуш керек, жана социальный кызматкерде болуш керек да. Баланы баардык тармактан кыйынчылыктан алып коомго кошуш керек да. Бул бирден бир максаты ошо да. Бул айлык акы эмес. Анан кийин 2020-жылы биринчи инструкциясы иштелип чыкты. 2019-жылы, 2020-жылы болсо положениясы кабыл алынды. Ошо положение кабыл алып атканда баардык депутаттар менен ушунчалык аябай жүгүрдүк. Буга Назгүл Турдубекова да катышты. Мисалы баардык майыптыгы бар уюмдар да бизди колдошту да. Анан кийин биз биринчи, экинчи, үчүнчү чтениялардачы жанагы күнүгө эме акцияга чыгып турдук да. Ак үйдүн астында үчүнчү баягы окуу болгондо аябай катуу жамгыр жаады. Катуу жамгыр жааганда ушу майыптыгы бар балдардын ата энелери ошо 4-5 саат 6-7-8-теги балдар менен коляскасы жок ошону көтөрүп турушту да. Мен ошондо ата энелердин ушундай кайратына аябай таң калдым да. Мисалы 1 жаштагы баланы 1 саат көтөрсөң кандай белиң түшүп калат да. Булар ушундай эмгек ошо ассистенттик кызматка аябай муктажчылык экен да. Анан биринчи болсо баягы 6000ге жетпеген болчу, бүгүн болсо ушинтип депутаттар колдоп 2020-жылдан баштап 1-январга чейиндан баштап алып калды да. Буга чейин дагы мындай деп чыкканда эсиңиздерде 2018-жылдан баштапчы балага көмөк, балага жөлөк, анан кийин баягы жаңы төрөлгөн балага 5000 сомдон тиги сүйүнчү акча депчи. Анан ошондо дагы биз аябай катуу чыкканыбызда болуп тур депчи. Биз ага каршы эмеспиз депчи. Ал эми майыптыгы бар майыптыгы бар балдардын үй бүлөсү ушунчалык эме мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп жаткандыктан эмне үчүн ошо жанагы айлык акы төлөп бербейсиздер депчи. Бул дагы аябай чоң күрөш болду. Мени болсо мисалы ой ордого чакырышыпчы жанагы микрофон бербей койгон күндөр болду да. Ошондо Кыргызстандагы баардык ата энелер ушунчалык колдошуп, эмне үчүн Тамара эжени сүйлөтпөй коюшту депчи. Мен үйгө келгенде аябай таң калдым да. Эмнеге сүйлөшүп, эмнеге микрофон бербей койдубуз? Баарыбыз акцияга чыгабыз, баарыбыз тиги пикетке чыгабыз депчи. Ушул эме микрофон бербей койгону бир жагынан ата энелердин мындай күчүн көбөйтүп кетти да. Анан Кыргызстанда аябай чоң акция болду. Ата энелер пикетке чыгышты. Ошо менен ушу айлык акы чечилди. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар Арди майыптыгы бар балдардын ата энелеринин коомдук бирикмесинин бул негизги ишинин жыйынтыгы болду. Экинчиден болсо жаңырык тармагынын жыйынтыгы болду. Бул бир эле бир кишинин жыйынтыгы эмес да. Үчүнчүдөн болсо баардык майыптыгы бар адамдар, балдар менен иштегенби же чоңдор менен иштеген баардык майыптыгы бар адамдар буну колдоду. Канча деген тегерек столдор өткөздүк. Баардыгы бул иш чечилиш керек. Бул иш эмес, мындан 18-тен жогорку канча жылдан бери көтөрүлүп келатат да. Мисалы Гүлмира эже көтөрүп келатат. Арди биринчи күндөн баштап бул ишти дагы көтөрүп келатканда эми Кудай буюрса бул иш дагы чечилет деп ойлойбуз. Бирок акчага баардык нерселер акчага такалбаш керек да. Биринчи кезекте ушул маселени Кыргызстан азыркы биздин президентибиз Садыр Жапаров чечпесе, чечет деп ишенебиз. Анткени майыптык адамдардын шарт түзүлүп, майыптыгы бар балдардын үй бүлөсүнө шарт түзүлсө, булар деген коомго өздөрүнүн налогторун төлөшөт, иш менен камсыз болот. Бүгүнкүдөй жарды болгондон куткарылат да.